Азыр ошол конституциялык реформа, өзгөртүүлөр, сунуштар, кеңеш, ошондой эле Садыр Жапаровдун кечээ 7 каналга берген интервьюсу боюнча бүгүн аябай көптөгөн пикирлер айтылды, интервьюларды бердиңиздер. Кандай экен эми коомдук пикир, саясатчылардын ичиндеги пикир кандай болуп атат ушул соңку өзгөрүүлөргө? Кечээ күнү Садыр мырзанын айтканы мага аябай жакты. Мен толугу менен кошулам. Бул ал киши айтты, Курманкуловдун сунушу, биз референдумга суроо алып чыгышыбыз керек. Же парламенттик болобу республика, же президенттик болобу, же аралаш системада болобу деп эл чечип алсын, жөнөкөй суроо биринчи. Анан биз ошондой конституцияны референдумга алып чыгабыз. Абдан жакшы, туура, демократиялык. Бирок ошол эле учурда эмне үчүн бул кеңешме иштеп жатат, мен түшүнбөйм. Бул кеңешме эмне себептен иштеп жатат? Бул себеп дегенде эл чечкенден кийин гана Азыркы конституциялык кеңешмени айтып атасыз да. Ооба, конституциялык кеңешме. Мына азыр иштеп жатпайбы? Азыр президенттик долбоордун үстүнөн иштеп жатат кеңешме. Ал бардыгы билет. А эртең эл парламенттик деп чечип койсо, бул таптакыр башка конституция жазыш керек да. Эки ача Бул башынан баштап конституциянын түзүлүшү түп тамырынан 100%, ал жерде бир 2 статьяны оңдоп коюп эле президенттик деп парламенттик президенттик деп койбойсуз. Бул түп тамырынан бери башында өзөгү, структурасы, түзүлүшү, маңызы, максаты бөлөк конституция жазылат. Жок, эгерде биз элдин астына 2 суроону алып чыксак, конституциянын, демек парламенттикпи же президенттикпи деген, демек 3 суроо, же болбосо аралашпы деген. Ал эми бул конституциялык отурум, демек арабанын астында жүгүрүп баратат. Ошондой дегендей болуп калабы. Ошондой болуп атат. Бул азыр кеңешме, эгерде биз ошол жол менен бара турган болсок, бул кеңешме жабылыш керек. Бул жабылыш керек да, биз күтүшүбүз керек элдин чечимин. Бүтүндөй элдин чечимин күтүшүбүз керек. Кайсы башкарууну каалайт эл.